Сирияга 18 жашында кеткен Сезим мекенине 27 жашка чыкканда 2 балалуу болуп кайтты. Күйөөсү Түркиядан билим аласың деп чакырып, кыз ага ишенип алыс сапарга аттанган. Бирок иш жүзүндө жолдошу Сирияга алып өткөн. Ал жактан Сезим жаңжал жүрүп жаткан аймакта 3 жыл күн кечирип, ишенген адамы согуш таласында каза болгон. Андан кийин башка адамга турмушка чыгып, ал да каза болот. Чет жерде кыйналып, коопсуз жай издеп, качкындар үчүн ачылган лагерге туш болгон. Я в 2014 году поехала в Турцию. Мен 2014-жылы жигитим Турцияга чакырып баргам. Ал жактан 2017-жылга чейин согуш болгон аймакта жашадым. Мени ал шарият жолу менен жүрүш керек, Аллахтын буйругу деп алдаган. Анан күйөөм каза болуп, башка кыргызга турмушка чыгып, 2 күйөөмөн тең бирден балалуу болдум. Кийин тынч жакка качып, лагерге туш болдук. Мен Кыргызстанга келгениме абдан кубанып жатам. Чоң ыраазычылык билдирем. Сезимдин артынан апасы издеп Сирияга чейин барган. Алар табышып бир нече жыл лагерде чогуу жашайт. Мен ошо кызым Сирияга кетип, ошо алданган жолу мен ошо кыздарымды алып келгени бардым Сирияга. 2014-жылы барып, жол жок, кыйынчылыкта ушу калып кеттик. Эми мынакей 2023-жылы келдик. Сирияга барыш оңой эмес экен, кыйын. Жакшы, азыр ошо кызматкерлердин эмеси менен келип калдык ошо. Сириядан жалпы 18 аял жана 41 бала алынып келди. Алардын көбү качкындар лагеринде бир нече жылдар бою башкалкалап келишкен. Бөтөн эл чоочун жерде азап тозок, кыйынчылыктарды башынан кечирген. Көбү адашып, азгырылып барып калганын айтууда. Кыргыз жарандарын мекенине кайтарууда президент Садыр Жапаровдун саясий эркинин, министрлер кабинетинин көзөмөлү менен Кыргызстандын Кувейттеги элчилигинин, Америка өкмөтү, Бириккен Улуттар уюмунун Балдар фондунун жана эл аралык Кызыл Жарым ай комитетинин колдоосунун аркасында тиешелүү мамлекеттик органдар иш алып барды. Америкалыктын колдоосу тарабынан колдоо көрүлүп, ушул иш сапар болду. Азыркы учурда эми канча болоорун айтыш кыйын, сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Бирок азыркы маалымат боюнча биздин 700 жараныбыз азыр Сирия араб мамлекетинде жайгашкан. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошону алганда бардык жарандарды Кыргызстанга алып келгенге үмүтүбүз бар. Аларды Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана Ички иштер министрлигинин кызматкерлери коштоп келди. Мекенине келген аялдар менен балдар эми бир нече ай бою реабилитациялык борбордо болушат. Сириядан келгендер реабилитациялык борборго жайгашты. Бул жерде социалдык кызматкерлер, теологдор, медицина кызматкерлери, педагогдор алардын жай турмушуна көнүшүнө бардык тараптан жардам көрсөтөт. Ал үчүн бул жерде толук шарт түзүлгөн. Келгендердин ар бири тиешелүү адистердин тыкыр көзөмөлүнөн өтүп, андан соң гана үй бүлөсүнө тапшырылат. Булардын ден соолугун баардыгын карашат, ден соолугун чындайт, тынч, коомду булар көргөн эмес. Ошон үчүн буларды акырында биз мынакей жакшы жолго салуу боюнча азыр 2-3 айдан кийин 2-3 ай биз иштейбиз. Андан кийин буларды мындай туура жолго салгандан кийин биз андан кийин булардын туугандары менен байланышып, андан кийин балдарды мыйзам негизинде туугандарына тапшырып беребиз. Өмүрү жана ден соолугу үчүн өтө кооптуу абалда турган жана мамлекет тарабынан коргоого укугу бар аялдар менен балдарды мекенине алып келүүгө багытталган иш-чара экинчи жолу ишке ашты. Алдыда жүздөгөн аялдар менен балдарды Сириядан алып келүү операциясы уланат. Уланбек Тыйканбаев, Алмаз Нурмамбетов, Ала Тоо 24.